Кыргызстандын Соода өндүрүш палатасы 2018 жылы жүргүзгөн сурамжылоого катышкан ишкерлердин 40% бизнес жүргүзүүгө жолдо болгон негизги проблема катары социалдык салыктардын көлөмүн айткан. Ал эми 2014 жылкы сурамжылоонун жыйынтыгы болсо, Кыргызстандагы ишкерлердин басымдуу көпчүлүгү тактап айтканда 80% социалдык салыктарды оор деп эсептейлин көрсөткөн. Мындан бир канча жыл мурда Дүйнөлүк банк тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөнүн жыйынтыгы дал ушул социалдык салыктардын оор болушу бизнести көмүскөгө түртөөрүн көрсөткөн эле. Кыргызстанда социалдык төлөмдөр жана киреше салыгын кошкондо анын жалпы көлөмү айлык акынын 37,25%-ын түзөт. Демек, сиздин айлык акы 10 000 сом болсо, жалпысынан 3725 сомду салык катары мамлекетке төлөп берип, колуңузга 6275 сом аласыз. Сиздин болочок пенсия үчүн төлөп жаткан сумманы чыгаруу үчүн 10% киреше салыгын алып салабыз. 10 000 сомдук айлык акыда ал 1000 сомду түзөт жана бул сиздин айлыктан кармалат. Ошону менен социалдык төлөмдөр же камсыздандыруу төлөмү 2725 сом болууда. Мунун ичинен 10% же 1000 сомду сиз төлөп жатасыз. Анын 800 сому азыркы пенсионерлердин пенсиясын төлөөгө кетет. Калган 200 сом бул сиздин болочок пенсия үчүн топтолот. Ал эми сиз үчүн сиздин жумуш берүүчү социалдык фондко төлөп жаткан 17,25% же биздин мисалда 1725 сомдун 87% же 1500 сому азыркы пенсионерлердин пенсиясына, дагы 11,5% же 200 сом сиздин медициналык камсыздандырууга, ал эми калган 25 сом эмгекчилердин эс алуу фондуна чегерилет. Ошону менен сиз айына 10 000 сом айлык акы алып, анын 27,25%-ын социалдык төлөм, дагы 10%-ды киреше салыгы катары чегерген шартта сиздин айлык пенсиялык топтомдун көлөмү 200 сом болот. Бул жалпы социалдык төлөм жана киреше салыгынын 5%. Жуудар Омошов кофейня бизнесин иштетет. Пандемияга чейин 500 квадрат метр аянт тейлеген чоң кофейняны иштетип, 30дай кишини иш менен камсыз кылып келген. COVID-19 Жоодардын дагы бизнесине залакасын тийгизди. Эми ал жакан жайга көчүп, жумуш орундарын кыскартууга аргасыз болгон. Мөөнөтсүз 2-3 айга тилекке каршы жумушчуларыбызды чыгаранга туура келип калды. Бирок биз ошолорду азыр кайрадан жумуш орду менен камсыздап, кайрадан жумушка алып, жумушубузду акырындык менен кайра баштадык десем жаңылышпайм. Булардын азыр социалдык төлөмдөрү бизге залакасыны тийгизбесе да, эми кээ бир деңгээлде оорчулук алып келип атат. Бирок социалдык төлөмдөр маселеси кыргыз бизнеси үчүн пандемияга чейин эле курч болуп келген. Бул ишкерчиликти көмүскөгө түрткөн негизги себептердин бири. Кесепетинде базарда адилетсиз атаандаштык жаралууда. Азыр Кыргызстанда менин билгенимче бир 50%-дан көп көмүскө экономикада отурат. Алар эч кандай бир социалдык төлөмдөр жада калса салыктарын да төлөбөйт. Эми бул жерде эки акыйкатсыз нерсе чыгып атат. Бир, мамлекеттин таза иштеген ишкерлерге болгон бул салык өлчөмдөрүнүн көп болгону, экинчисинен ошол эле таза иштеп жаткан ишкенин жанында көмүскө экономия кылган ошонун конкурентинин эч кандай бир салык төлөбөгөнү. Мындайча айтканда эки сокко жеп атат таза иштеген ишкер. Даже просто экономически. Экономикалык жактан деле ишкер үчүн социалдык салыктарды төлөгөндөн көрө 10% киреше салыгын төлөп койгон жеңил. Мындан бир канча кесепеттер келип чыгууда. Бир жагынан катталбаган жумуш орундарынын саны өсүп жатса, экинчи жагынан салыктардын баардыгы бирдей төлөнбөгөндүктөн айрыкча чакан жана орто бизнеске оорчулук келүүдө. Тяжелее всего приходится малому и среднему бизнесу. Азыркы пенсиялык система бизге совет доорунан мурас калган. Мында бир муун экинчи муунду багат. Мындай адилетсиздиктен улам жумушчулар өздөрү дагы социалдык салыктарды төлөгүсү келбейт. Ар бир төлөп аткан киши болочоктогу жашоосуна болгон салымы катары эсептелиш керек. Экинчиден, бул бир гана социалдык фонд, мындайча айтканда мамлекеттин бир карамагында болгон фонд эмес, андан сырткары жеке жактарын деле ачкан кээинки фонддорго да мүмкүнчүлүк берилиш керек. Алар, мен ойлойм, дагы да эффективирөөк бул жумушту алып барат деген ишеничтебиз. 2019 жылы Жогорку Кеңеш салык кодексине жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча төлөмдөрдүн тарифтери жөнүндө жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамга толуктоолорду киргизген. Бул толуктоолор тигүү тармагында иш алып барган 50дөн ашык жумуш орду бар цехтерге социалдык төлөмдөрдү жана киреше салыгын төлөөдө кыйла жеңилдиктерди берген. Бул эмнени берди? Мисалы, мурун айлык маяна 10 000 сом болобу, 20 000 сом болобу, ошондон 27,25%-ын төккөнгө, подоходный налогту дагы 10% өзүнүн вычеттери бар, ошону төккөнгө мурун мажбур болсок, бул закондон кийин 12%ке түштү соцфонддун системасы. Бирок 12% айлык маянанын суммасына эмес, 12% ошол жайгашкан фабрика жайгашкан аймактын орточо жана статистика берген орточо айлык маянанын 40%-инен 12% деп берилди да.
кыскача айтканда тигүүчү 10 000 сом алабы же 20 000 сом алабы бирдей азыркы учурда 1100 сом 1109 сомго айланат ошо подоходный налог соцфонд. То есть айлык маянага байланган эмес. Мыйзам 2020 жылдын 13 январында күчүнө кирип 3 жылга тесттик режимде каралган. Башкача айтканда 3 жылдан кийин мыйзамдын жыйынтыктары каралат. Бирок учурда аталган салык жеңилдиктерин колдонуп, өз өндүрүшүн кеңейтип, жаңы базарларды багынткан компаниялар бар. Элмира эже тигүүчү. Өз кезегинде ал мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп пенсияга чыккан. Үй бүлө түйшүгүн жалгыз тарткан уулуна жардам берүү үчүн Элмира эже жаштар менен теңтайлашып фабрикада тикмечи болуп иштейт. Кожоюндун эмесине, ден соолугуна байланыштуу Бишкекке көчүп келгенбиз 10-жылы. 11-жылдан баштап мен швеяны тиккенди үйрөндүм. Ал өкмөттөн алган пенсиям азыр 6 000 ал эчтекеге жетпейт. Кыргызстанда жеңил өндөр жай тармагынын ички дүң продукциядагы үлүшү 6%-дын тегерегинде. Буга тигүү тармагы дагы кирет. 2020 жылы өлкө тигүү продукциясын 30 миллион 670 миң же 2 миллиард 381 миллион 224 миң сомго экспорттаган. Кыргызстанда расмий катталган 52 тигүү цех фабрика бар. Алардын ичинен 10-у ири, 13-ü орто жана 29-у кичи цехтер. Бирок бул расмий гана цифралар. Дагы канчасы жашыруун иштеп жаткандыгы белгисиз. Элмира Сыдыкова дагы буга чейин Кыргызстандагы башка көптөгөн тигүүчүлөрдөй эле эмгек келишими жок иштеп келген. Туруксуз иш, туруксуз айлык акы, социалдык пакеттин жоктугу убагында Элмира эже да ушуларды башынан кечирген. Азыр ал иштеген фабрикада иш графиги бар, бардык шарттар каралган, айлык убагында банк эсебине түшөт. Текстилтранс Кыргызстандагы тигүү тармагындагы бардык салыктарды, анын ичинде социалдык төлөмдөрдү төлөп ачык иштеген аз сандагы компаниялардын бири. Буга алды менен компания өзү кызыктар. Тигүүчүлөр менен эмгек келишин түзүү менен компания кадрлар агымын токтото алган. Бул болсо кыргыз бизнесиндеги эң чоң проблемалардын бири. Трудовые взаимоотношенияларыбыз жакшырды. Анан бизге ошондой бир жерде иштеп, така иштеп, өзүнүн кесипкөйлүгүн жогорулаткан адамдар көбөйө баштады. Жумушчуларга пайдасы, алар ошол ай сайын алган эмгек акысын неме кылса болот. Мындай кредит алганда, как неме катары, маалымат катары көргөзсө болот. Өзүнүн доходун, өзүнүн кирешесин тастыктай ала турган мүмкүнчүлүк болду аларга. Пандемия маалында Текстилтранс жана салкын фабрикалары өз ишмердүүлүгүн токтоткон эмес. Фабрикада маскалар, халаттар, коргонуучу костюмдар тигилип, бир жагынан компания өз тигүүчүлөрүнө жумуш менен камсыздаса, экинчи жагынан коомго пайда алып келип турду. Биздин төлөмдөр түшүп кеткен жок. 2020 жылы пандемияны эске алганда төлөмдөрүбүз ошол деңгээлде сакталды десем болот. Бирок биз толук жумушчуларыбыз менен ачык айкын иштөөгө жетиштик. Бишкектеги Кулброс компаниясында тигилип жаткан бул балдардын шымдары жакында Германиянын дүкөндөрүндө сатылат. Бир аз мурун фабрика германиялык ири ритейлер Алекс компаниясынын буйртмасы менен иштеп баштады. Буга чейин бул шымдар Бангладеште тигилип келген. Кулброс тигүүчүлөрдүн эмгектеги укугун коргоо, анын ичинде социалдык төлөмдөрдү так төлөө менен Европа базарына чыга алды. Германия келип туруп, обязательно сөзсүз түрдө жумушчунун иштеген жерин карайт, кандай шарттарда иштеп отурат, кичинекей балдардын күчү эмгеги колдонулбайбы, жылуубу, отурган жери жылуубу, тамак ашы барбы деп ошолордон бери карайт. Фабрика 500 адамды жумуш менен камсыздайт. Өндүрүлгөн продукциянын 95% Россияга, Казакстанга, Белоруссияга экспортталат. Фабрика башынан эле ачык иштеп келген, бирок 27,25% өлчөмүндөгү социалдык төлөмдөр жана андан тышкары 10% киреше салыгы компанияга жана тигүүчүлөргө кыйла оорчулуктарды жараткан. Дагы башка, эгер мурун булардын чыгымын расмий көргөзгөндөн кийин биз айлык маянанын чыгымын дагы расмий көргөзө баштадык. Демек биз башка налог дагы бар, налог на прибыль деп коет. Ошол налогто дагы мына бизде чынында эле ушундай айлык маяна төлөйбүз деп тигил налогту канча чыкса ошончо көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк алдык. Ар кандай гранттар бар, ар кандай проекттер бар, ошолорго дагы бизде чынында эле колубузда иштеп аткан адамдарды канча адам иштеп атса ушунча адам иштеп атат деп коркпой,
көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк, ачык ачыкканга мүмкүнчүлүк болду. Жогоруда сөз болгон документтин кемчилиги дагы бар. Бул мыйзамда каралган жеңилдиктерди азыр кичи ишканалар колдоно албай жатат, дейт Жия бизнес ассоциациясынын текстиль комитетинин төрагасы Амир Закиров. Бирок анын айтымында өкмөт бизнестин үнүн укканы бул алдыга карай чоң кадам болду. Но обратно же есть моменты, когда не все компании... Ошол эле учурда бардык эле компаниялар бул эмнеге керек, аны кантип ишке ашырыш керек деген түшүнүшпөйт. Эмне кылыш керек, кантип кайсы жерден каттоодон өткөрүш керек, кимге кандай отчет бериш керектигин да билишпейт. Кыргызстанда болгону бир же эки гана компания бул мыйзамды колдонуп, ачык иш алып барышат. Чындыгында бир дагы кошуна мамлекетте, Казакстанда, Өзбекстанда, жада калса Россияда да мындай мыйзам жок. Бул режим ачык иштөөгө, конкуренттүү болууга жана мамлекетке инвестиция тартууга мүмкүнчүлүк берет. Мамлекет дайым эле көбүрөөк салык жыйноого кызыктар. Салык жөө канча азайса, казынага түшкөн киреше ошончо кыскарат деп бир дагы кыргызстандык чиновник социалдык салык реформасын жүргүзүүгө батын алган жок. Бирок Грузиянын тажрыйбасы такыр башка жыйынтыктарды көрсөткөн. Грузиянын киреше комитетинин мурдагы жетекчиси Айтылуу Саакашвили реформаларынын түздөн түш катышуучусу Григорий Цкахая мындан бир канча жыл мурун Бишкекке келип, салык жүгүн азайтуу ишкерлерге эмес, биринчи кезекте мамлекеттин өзүнө пайдалуу экенин өз өлкөсүнүн мисалында айтып берген эле. Биз 2006 жылы социалдык төлөм менен кирешеден болгон салыкты кошуп 25% кылдык. Бул пайыз жыл сайын азайтабыз деп сөз бергенбиз. Бүгүнкү күндө 2 салыкты кошуп 20% түзүүдө. Бизде бул салыкты 15%га кыскартуу стратегия бар. Биз салык төлөөчүнүн да кызыкчылыгын эске алып жатабыз. Ал эми 27% тууралуу айта турган болсок, бул абдан көп сумма. Ошондуктан ар кандай схемалар менен салык төлөөдөн качып жаткан учурлар болууда. Эгерде салыктар 2 бухгалтерия менен иштегенге жол ачса, компанияларда кошумча көйгөйлөр жаратат. Грузияда салыктарды кыскартуу боюнча тажрыйба жакшы жыйынтыктарды берүүдө, анткени бюджетте болгон киреше көтөрүлүүдө. Декларировать уже не в интересах самого налогоплательщика. Кыргызстандын өзүндө деле салык көлөмү канча азайса, мамлекетке түшкөн киреше ошончо көбөйөрүн көрсөткөн мисал бар. Мындан 9 жыл мурун Кыргызстандын IT тармагы башка бизнес сыяктуу эле көмүскөдө болуп, бул тармакта канча адам иштеп, канча киреше таап жатканы белгисиз болчу. Демек мамлекеттик казынага түшө турган салыктар дагы кыйыр кетип турган. 2011 жылы Кыргыз Республикасынын жогорку технологиялар паркы боюнча атайын мыйзам кабыл алынган. Анда IT компанияларды көмүскөдөн чыгаруу максатында жеңилдетилген салык режими каралган. Мыйзамга ылайык киреше салыгы 10%дан 5%га жана социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү 27,25%дан 12%га чейин төмөндөтүлгөн. Жыйынтыгында иш берүүчү менен жумушчу биригип 37,25%дын ордуна 17% салык төлөп калган. Демек, социалдык салык жүгү IT компаниялар үчүн дээрлик 55%га кыскарган. Жыйынтыгында казынага төлөнгөн салыктар кем дегенде 55%га кыскарышы керек болчу. Бирок жагдай тескеринче өнүккөн. Мыйзам 2011 жылы кабыл алынганы менен күчүнө 2012 жылы кирген. Мыйзам иштеп баштаганына 2 жыл болгондон кийин эле Кыргызстанда катталган IT компаниялардын саны 167%га өсүп, социалдык төлөм түрүндө мамлекеттик казынага 1,5 миллион сомго жакын каражат төлөнгөн. Бул андан мурунку жылга салыштырмалуу дээрлик 327%га көп болгон. Ал эми киреше салыгы түрүндө түшкөн каражат 4 эсе өсүп, жалпы суммасы 2 миллион сомдон ашкан. Андан кийинки жылдары IT тармак жалаң гана өсүш үстүндө. Катталган компаниялардын, анда иштеген кызматкерлердин саны такай өсүүдө. Анын жыйынтыгында мамлекетке төлөнгөн салыктардын саны дагы жыл санап көбөйүп жатат. Ошентип, мындан 8 жыл мурун эле Кыргызстанда болгону 3 IT компания катталып, анда 59 киши иштеп, жылына социалдык төлөм жана киреше салыгы түрүндө болгону 750 миң сом төлөп келишсе, 2020 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстанда иш алып барган IT компаниялардын саны 100гө чукулдап, 700дөн ашуун кишини иш менен камсыз кылып, мамлекетке киреше салыгы жана социалдык төлөм түрүндө 38 миллион сомдон ашуун пайда алып келүүдө. Мамлекет салык жүгүн азайтып, чогулган салык көлөмүн көбөйтө алганы бир караганда таң калыштуу көрүнгөнү менен бул акылга сыйган көрүнүш. Анткени салык жүгү оптималдуу болуп калган соң, жашырынып иштеп келген компаниялар ачыкка чыгып, салыктарды төлөй баштаган. Демек, бизнеске жеңилдик берүү менен мамлекет утушка ээ болду. Бул мисалдар көрсөтүп тургандай эле социалдык төлөмдөрдү азайтуу ишкерлерге бизнести ачык алып барууга мүмкүндүк берип, жыйынтыгында көбүрөөк салык жыйналып, мамлекет гана утат. Пандемия шартында бардык мамлекеттер бизнести колдоого аракет көрүүдө. Анткени мамлекет эмес, дал ушул ишкерлер жумуш орундарын түзүп, калкты жакырчылыктан арылтат.
Дүниелик банктын билдирүүсүндө 2021 жылы ар бир 3-чү кыргызстандык жакырчылыкка кептелет. Уюмдун маалыматы боюнча 2020 жылы өлкөдө жакырчылыктын деңгээли 31% түзгөн. Дүниелик банктын билдирүүсүндө бул жылы жакырчылыкта жашагандардын саны дагы 4%га көбөйөт. Пандемия маалында көптөр ишсиз калды. Бийлик жаңы жумуш орундарынын пайда болуусуна шарт түзүшү керек. Бул үчүн чакан жана орто бизнести жеңилдетилген кредит грант түрүндө жана салыктык жеңилдиктер менен колдоого алуу зарыл дейт Дүниелик банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Навид Хасан Нахфи. Андыктан азыр социалдык төлөмдөрдү азайтуу, пенсиялык системаны реформалоо маселеси болуп көрбөгөндөй актуалдуу.